Тоолордун жашыруун сырын багындырган. Мен Кеңертоонун Актылар районунда Куртка суусунун жээгинде төрөлүптүмүн 1935-жылы. Согуш жылдары 41-45-жылы. Ошол эле эсте калды. Себеби биз согуш жылдарында бала болуп 7-8 балдар кичинекей бөбөктөрүбүздү багып, аталарыбыз армияга кетип, чоң атам, чоң энем, апам. Анан 10 чакты балабыз үйдө. Ачарчылыктан өлүп калдык 43-44 жыл. Ошондуктан согуш жылдарында бала болуп биз ач болдук, ток болдук, кийим жок, үшүдүк. Анан мен билем ошол кездерде мүрзөгө коюп, өр касар киши эркек болбой калган. Согуштун убагында 42-жылы менин атам Осмонбет армияга чакырылып кетти. А киши 44-жылы августта, сентябрда армиядан инвалид второй балдак менен келди. Атам 44-жылы декабрда район борбору Дөлбөлжүнгө Асырбай айтып эмеспи? Көчүп барып, райзага өткөн торого приемщик болуп иштеп калды. Анан ошол 44-жылдын декабрында Дөлбөлжүнгө барганда биринчи жолу машинени көрдүм. Апам өлүп калды 46-жылы. Чоң атам 47-жылы өлүп калды. Анан атам айтты, балам, үйдөн сен чоңоюп келатасың, кайраттуу бол, акылдуу бол, көп оку деп. Анан 10-жылы 1952-жылы бүтүп, университетке келип, конкурстан өтпөй калып, кайра барып Сталин атынан мектебине ошого баштапкы класстарга 5 ай мугалим болуп иштеп калдым. Февралда 53-жылы университетке даярлоо курсу болуптур. Ага 100 эле бала алат экен. Геология география факультети экен университеттин. Ошого кирип кеттим. Мен Кубат Осмонбетовичти абдан жакшы билем деп ойлойм. ЦКга келип калдым, бөлүм башчысы болуп, геология, бүт өнөр жай тармактары ошо бөлүмгө чыкчу эле да. Экөөбүз терең сүйлөшкөн күндөр болду. Кубат Осмонбетовичтин катышышы менен Сары Жаста болгонбуз, Макмалда болгонбуз, Жерүйдө болгонбуз, Тереккан Терексайда болгонбуз, Чаткалда болгонбуз. Мен билгенден Кубат Осмонбетович жашынан баштап эле ошо абдан тырышчаак киши экенин байкап калдым да. Экинчиден абдан билимге умтулган. Ушу иштеп жүргөн иштеринин негизги максатын эмне экенин, кандай кылып чечиш керек экенин терең түшүнөйүн деген кишилердин, геологдордун бири болгон. Жакын аранын ичинде эле Кубат Осмонович кандидат болду, доктор болду, профессор болду, 2 жолу лауреат болду. Геология тармактын эмгеги сиңирген кишилердин бири болду. Бул киши ушундай наамдарга татыктуу эле. Мен ушу бир сөздү айткым келет бул киши жөнүндө. Бул кайдан, эмнеден эле ушундайбы ушу геологдордун ичине суурулуп чыкты деген ой дайыма келчү да. Балкасы менен балтасы менен геолог болуп жүрүп, рюкзагын баягы ийнинен түшүрбөй, чоң жакшы экспедицияларды иштеп, открытияларга жеткизди да бул. Ушул кишинин наамы менен кээ бир ачылган гендердин атын койсо да болот. Кубат Осмонбетович зам начальника управления — главный геолог геологического управления болуп шайланган. Ошол жерде Кубат Осмонбетович 16 жыл иштейт. Ошо 16 жылдын ичинде кандай гана маселелер чечилбеди. Геофизические методы разведки, поисков и разведки ушуга көңүл бурат. То есть сырьевой базабызды көбөйтүүгө, ошонун көлөмүн көбөйтүүгө, ар түрлүү минералдарды табууга, алтын болобу, күмүш болобу, көмүр болобу, нефть, газ болобу, калай болобу, ртуть боюнча бул киши чынында эле ишти, өзүнүн ишин жаңы специалист болгондон баштап ушул ртуть менен заниматься эткен. Мына ушунун башында турган кишилердин бири Кубат Осмонбетович болгон. 96-жылы Горный академиянын ректору болот. Жогорку билим берген окуу жайдын ректору болуп, өзүнүн эмгегин сиңирген ушуга. Кадрларды даярдоодо.
garnyaktарды даярдоодо, геологторду даярдоодо, экологторду даярдоодо. Ошол эле учурда ал киши жалаң эле ректор эмес, зав кафедры болуп иштейт. По экологии, охраны окружающей среды деген. Usvali kabul aldı 71. yılı. Biz sizde şu Kırgızstan'ın içinden birinci yolu Glavny Geolog siz gelip atas. Nurul Glavny Geolog Respublika Kırgız bolup turip böyle bölөгүлүктөн экен 38 yıldan beri. Siz bizi uyatkınga jakşı işte. Eğer sizge birdeme gerek bolsa gelip turunuz, surap turunuz, kabardap turunuz dedi. Ең bir өзгөчөлүгү Кубат башка геолог катарындагы бүт кендердин туруктуу жерлердин баарын изилдеп чыкты да. Анын ичинде алтын, албетте кумтөр, анан башка алтын кендердин баардыгын жердин астында эмне бар бүт билет. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул киши жалаң эле геолог катарында эмес, башкаруучу катарында эмес, илимге да кирип кетти. Эң кыйын адамдар гана жасай алат да мындай ишти. Анан бүгүнкү күндө дагы мактанса болот, азыр дагы жакшы иштеп жүрөт. Анткени геолог катарында эң бир жакшы адистердин бири бул илимий жагынан алганда мен билгенден ушул чогуу окуган жигиттердин ичинен эң таланттуу, анан уюштургуч bir özgöçe adam. Anan akıldı dese akıldı, okmuştu dese okmuştu. Anan hazır nasatçı dese nasatçı, profesör. Taza nakla profesör da. Anan yüreği taza. Anan dağ bir yeri var. Bu işi komusta çertet. Gerek bolsa komusta çalat. Anan bu iskustvoga berilgen adam. Dağ bir özgöçülüğü var. Bu işi daima чындыкты айтат. Анан жолдоштук мамилеге абдан жакшы. Анан бүгүн устат өмүр узун болсун, жанагы мүнөздөгү белгилерден тайбай жүрсүн. Кыргызстанда 70-жылдарга чейин алтын кендерин изилдөөгө жакшылыктуу көңүл бурулбай, ошол себептүү кендин бул тармагына каражат аз бөлүнүп келген. Кубат Осмонбетов башкы геолог катары өзүнүн далилдүү иш аракеттерине таянып, СССРдин геология министрлигин Кыргызстандагы алтындын запасын изилдөөгө кеткен каражаттарды 8 эсеге чейин көбөйтүүгө ынандырып, 1 миллион 700 миң рубльдан 13 миллион рубльга жеткирген. Бул каражат ошол кездеги акча менен кыйла чоң сумманы түзгөн. Мына ушул себептүү алгачкы макмал алтын кенинин запасы аныкталып, комбинат ишке кирүү менен Кыргызстандын биринчи ири алтын өнөр жайы өз жемишин бере баштаган. Кубат Осмонбетовдун түз жетекчилиги менен Тереккан, Иштанберди, Жерүй, Кору Тегерек, Кумтөр жана башка алтындын ири запастары бар кендер аныкталып, ошол кездеги пайдалуу кендердин запасы боюнча СССРдин мамлекеттик комиссиясынын кароосунан ийгиликтүү өтүп бекитилген. Кубат Осмонбетович менен 1953 жылы Тоо ген геология факультети деп университеттин алдында ачылган болчу. Ошого студент болуп кирип, анан таж. Эми дегенде абдан кыйналдык. Айылда окуп орусча билбейбиз жакшы. Окуу дагы жалаң орусча жүрөт, геология дагы татаал сабак экен. Кубат ошондой эле зээндүү бала болчу. Пайдалуу кендер деген эмне деген бир брошюра чыгарып жиберди. Кыргызча ошону жазыптыр. Биз сабак менен алек болуп жүрсөк, бул өзүнчө дагы чогултуп, терминдерди чогултуптур. 70-жылдардан асыл таштар деген китепти чыгарып кыргызча. Бул өзү орто мектептеги бүтүп аткан балдарга абдан керектүү эле да. Кыргыз Совет энциклопедиясына активдүү катышып берди. Кубат Осмонбетов ан терминдерди бүтүн тактап чыкты. Мисалы Кыргыздан мурун таш, топурак дегенден башка эчтеке жок экен да. Аттарды түшүнүктүү кылып берген Кубаттын эмгеги зор болду. 2 жолу чыгардык. Биринде 6 томдук, экинчисинде 10 томдук кылып. Ошондо Кубаттын эмгеги зор. Кыргызча азыр геологияны сүйлөсө болот. Ошонун жардамы менен бардык
таштар, тоотектердин аттары, минералдардын аттары бүтүн кыргызча ылатып, жакшынакай түшүнүктүү кылып берген. Мен ушул эмгегин абдан жогору баалайт элем. Кубат жөнүндө 1 саат сүйлөсөң да аз болот. Себеби Кыргызстан азыр бүт дүйнөгө аты чыгып атат. Бул Советтер Союзундагы эң гендердин түрлөрүнө бай бул Кыргызстан болуп эсептелет. Ушулардын бардыгы кубат менен байланышкандыгын муну эч ким билбесем боло албайт. Турдакын Сувач, бул курулуш материалын тапкыла. Биздин шаарды курабыз деп калбады 50 жылды карата. Анан бүт министерство, ведомство, партийный советский органдын баары, строительный бар. Геологтор, гарнектор баары ушундай аракет кылдыктар. Турдакын Сувач СККПСтин делегациясы менен Италиянын компартиясына саякатка башкан. Тарор деген гени бар экен. Италия ошол генди көрүп, анан анда иштеген техник көрүп, взрывать этпейт экен. Динамиканын жазысы жабык кылат да. Силер геологтор ген тапкыла. Мен көрүп келдим. Техника тагап, анан завод камень обработка жүрдү. Министр внешних торговли СССР патологик менен сүйлөшүп $1 миллион алды. Токмокский камнерезный завод курулду. Ошол курулган заводко $1 миллион. Итальянский 3 линия алып келди. Заводду куруп, анан жана курулушка өсүүчү материалдан шаарды оңоп алып атты. Ала топлашаты. Жанагы министр агропром эмне болуп атат? Музей иши эмне болуп атат? Мурамор өмүр бою жашаса 400-500 жылга чейин чыдайт. Жанага да жетип жүрөт. А гранит 700 жылга чейин иштейт. СССР доорундагы Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакын Усубалиев каарманыбыз тууралуу мындайча эскерет. Башкы геолог Кубат Осмонбетов башчылык кылган геологтордун тобу бир нече жыл геологиялык чалгындоолорду жүргүзүштү. Биздин бактыбызга жараша күткөн үмүтүбүз ордунан чыкты. Геологторубуз граниттин, мрамордун, сиениттин, сары таштын ири запастарын табышты. Бул табылгалардан кийин курулуш материалдарын кесе, жылмалата, жылтырата турган заводду Токмок шаарына курууга кириштик дейт. Мына ошол алгылыктуу иштери үчүн Кубат Осмонбетов баштаган геологторго Кыргыз СССРинин мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Кубат Осмонбетович менен мен 98-жылдан баштап 2004 жылга чейин чогуу иштедим. Биринчи проректор болчумун. Ошол учурда биз көп иштерди өткөрдүк. Ушу бүт тоо кен тараптан, металлургия тараптан окуу стандарттарын баарын ошол кезде бекиттик. Ошону деген баарын иштеп чыгыш абдан татаал иш эле. Жылда эле конференция өткөрчүбүз. Ошол кезде Кубат Осмонбетович эч бир вузда профессионал кишилерди чакырып, балдарга лекция эч ким окуткан эмес. Кубат Осмонбетович тоо кен тараптан аябай белгилүү кишилерди чакырып, актовый залда студенттердин баарын чогултуп, ушу алар деген көп нерселерди студенттерге айтып беришчү. Бул киши абдан белгилүү киши, тоо кен тараптан абдан көп иштерди жазады, көп окуучулары бар. Андан кийин ошо Кубат Осмонбетовичтин дагы айткан сөзү унутулбайт. Докторскийин жаза, дагы иштегин деп. Себеби вузда иштеген кишилер дайыма кандидат же доктор болуш керек деп. Бул кишинин өзүнүн совети боюнча мен кийин докторскийди жактадым. Бул кишинин потенциалы аябай күчтүү, дагы узун өмүр, ийгилик дайыма биз менен жүрсүн. Баягы кыргыздарда карысы бар, ырысы бар дейт. Бул киши менен сыймыктанам. Tanıyorsun mu? Dost olmasın. Çolatanın orada sonra. Hadi jaksın mı? Jakşı. Jakşı ya. Jakşı.
Kurtka'da biz bala geçti 4. klasga çekti. Ne zalika olmuş şartlısı. Şöyle ökme taş. Tegirmen çal. Anan bu Tegirmen çal oldu. Bolgon tegirmesi. Anan tigi Nurak Abdurrahman'da taş Abdurrahman'a gel. Aman bola taşlar. Мен Кубат акени бала кезимден билем. Окуган жери ушу Сталин мектеби, кийинки Ломоносов мектеби болду. Ошондой эле бул кишинин таланты эң күчтүү, Кудай берген талантты өзү пайдаланып, өзү багып, атагы сайыска чейин кетти. Өзгөчө белгилей кете турган ушул киягы чап, биягы чап, Акталада туулуп, ушундай зор эмгекти жараткандыгы үчүн Акталанын эли, жалпы эмгекчилери Кудайга ыраазы болуп, ушул кишинин даңкына сыймыктанып, кажендик болосуңар десе, биз Осмонбетовдун айылынан болобуз деп элге, журтка атагы чыккан адамдардын бири. Биз Кубат акени жеке эмгек эмес, анын ата тегинен бери толугу менен тааныбыз. Биз Кубат акенин эмгеги үчүн зор сыймактанабыз. Ошондой эле эл да эмгегин жогору баалайт. Кубат аке азыр 85ке чыкса дагы ушул өзүнүн эмгегин эл үчүн, журт үчүн, ошондой эле Кыргызстандын экономикасын көтөрүүдө бир топ зор эмгектерин кошту. Бул кишинин эмгеги Акталанын эл үчүн зор. Азыркы күндө мына буреке турук кендери Кубат акенин эмгеги болду. Биз дайыма Кубат акенин жасаган эмгеги менен сыймыктанабыз. Кубат Осмонбетов өзүнүн ушундай даражага жеткенин бала кезинен калыптанышына таасир эткен чоң атасы Нургазы, өз атасы Осмонбет баштаган нарктуу инсандардын таасири деп билет. Чоң атасынын атасы Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, кадимки акыл чечен деген болсо, кайын журтундагы аталары Айтылуу Маадамбек, Баатырбек Барашевтар болгон. Ушундай чөйрөдө каарманыбыз жаштайынан эле зээндүү, баамчыл болуп, ак-караны ажырата билип, адилеттүүлүктү көздөп, улууну урматтап, кичүүнү ызааттап чоңойду. Каарманыбыздын туулган жерине болгон сезимин айтып болбойт. Ошондуктан убакыт таап өз киндик каны тамган кичимекенине байма-бай каттагандан тажабайт. Кубат Осмонбетов өз кичимекенине неберелерин алып жайкысын келсе, көп учурда жамандык жакшылыкка өзүнчө келет. Келген сайын ага туугандарынан, айылдаштарынан кабар алып, өз окуган мектеби баштаган окуу жайларынын жамааты менен жолукканда, насаатын гана айтып чектелбестен, алардын муктаждыктарына жардам берүү үчүн борбордогу тийиштүү жогорку мекемелерге, элчиликтерге чейин барып, көмөктөшүүнү талап кылып, чарчабай чуркап жүргөнүн байкайсың. Каарманыбыз Кыргыздын улуу акыны Тоолок Молдонун чыгармаларын бала кезинен акылына сиңирип өстү. Жана аны тирүүсүндө көрүп калганын көп эскерет. Могу жерде мурун Чоң Арык деген кыштак болчу, калкос. Анан ушул жерде мен эжем Зуура деген мектепте болуп ошондо келген мен согуш жылдарында 7-8-inde. Ушул жерде мына зал сыяктуу, анан конок үйү, анан кийин өз салдырган таң. Эти жерде китептер илип турчу, подкопалкан. Анан могу түркүлүктөрүн кара саймалуу бирдеме кылган. Могу текшелерге китептерин койчу. Эти жерге мындай койгондо бир шамсыз сыяктуу бир базасы турчу. Тети текшеде. Ылдыйкы. Анан о түркүлүктөрүн кара ушул чоң үйдө мына о түркүлүктөрүнүн мындай канунун кара дубал менен курган да. Ушул үйдө раматлык атабыз Байымбет Абдурахманов Тоолок болду. Жашап кетти, анан бир баласы бар өлүп калды. Анан мындай каракла. Бул мына жана молдонун белине түшүп келгенде ылдыякты кара айгарды көрүп атасың. Ошол кара кайдан кыйдырып берип мондай түркөк кылып, анан та түштүкчө курган да. Анан мына цементин бар. Цементи кысыл жошодоп калат. Ошону алып келип ушундай салдырган экен да раматлык киши. Анан эми барасың, түркөктөр деле жарайт. Менин оюмча ушуларды ремонттоп койсо, мамлекет же болбосо ага тоондар айыл өкмөт дегендей ушуну бүтүрүп койсо, анан туристтер көбөйөт да. Тоолок Молдо деген ким? Работала с Кубатом Осмонбетовичем в 90-х годах. Так получилось, что я пришла сюда проректором
по внешним связям и маркетингу. Вот именно в этом качестве мы и работали с Куват Османбетовичем где-то до 2002 года. По любому вопросу можно было всегда обратиться и посоветоваться с Куват Османбетовичем не только как со специалистом в своей области, а просто как с человеком. Он был настолько внимателен, как бы живо воспринимал чужую проблему и всегда давал хорошие советы. Я считаю, что мне в жизни очень повезло, что вот имея таких вот коллег по работе, можно даже сказать учителей, наставников, которые вели нас, вот, молодых по жизни. Прекрасная семья у Куват Османбетовича, супругу я знала, его детей знаю. И мне кажется, просто вот как человек, как личность, он состоялся в нашей республике. И таких очень мало, вот, которые преданы своей науке, своему университету, вот, преданно идут рядом с ним и помогают этому вузу расти. В заключение могу сказать, что я просто горжусь тем, что я знаю этого человека. Очень люблю его и уважаю. Англияга лекция оқығаны кеткем 96 жылы. Үсен ғасыр Аматұлық мен жолдашым жақсы солидарный адам лекция. Ал жоқ болып қалды. Хакеев шақырады. Сенен білімің бар, опытың бар. Шу Үсен ғасы досу сөйліп қалды. Сені лектор бол. Дөнім асыға қайша араласып. Ақай тосып алып еле Куват Османбетович. Бұл sizin үшін емес iş. Sizin опыту, знанияңыз үшін. Kadr dayarlarız. Görmek Мен айтым, ал жерде мен завкат роль иштейм, бирок жардам бербесеңер алны көтөрүш оор дедим. Жардам беребиз деди. Мен айтым, буламыз учебный корпус керек. Лабораторный база керек. Анан мындай постоянный кадрды даярлаш үчүн кадрларга да көңүл берип, көңүл көтөргөндөй шарт керек деди. Анан жардам бербесем 97-жылы ушу жанагы машинистовый техниканы берди. Я много лет проработала с Куват Османбетовичем. Я знаю его как хорошего руководителя, администратора, как хорошего геолога, специалиста, как научного руководителя, педагога. И мне бы хотелось отметить в рамках этой трудовой деятельности совместную деятельность, когда я была заведующей кафедрой, работала. Он был ректором. Как геологу мы всегда понимали друг друга, и всегда он как-то поддерживал, потому что геология – это особенная часть науки. И сами геологи, они как романтики, как прагматики, поэты, художники, писатели, много-много можно перечислять, потому что геологи – это особенные люди, и это все вот как раз свойственно и Кувату Османбетовичу. И мы благодарны ему, что мы, особенно вот аспиранты, кто занимался наукой, под руководством его делалась диссертация, и мы благодарны, что мы работали столько лет вместе, и под его руководством выполнялась научная работа. И мне бы хотелось пожелать ему отличного здоровья, гармонии, хотелось пожелать оптимизма, хороших аудиторий студенческих, благодарных аудиторий, хороших талантливых аспирантов и, конечно, здоровья. Кыргызстандын аймагындагы кен казып алуунун тарыхы байыркы кылымдарга барып такалат. Куват Османбетов мына ушул тарых барактарында терең изилдеп жүргөн инсандардан. Кийинки эле советтик доордогу алтын чайкап алуунун алгачкы мезгилиндеги иштердин жыйынтыгын архивдик далилдердин негизинде иликтөөгө алып, бирок көп маалыматтар жок болуп кеткенине кейит. Советтер Союзу соғышчыларында Тажик Солота деген түшіліп, Нарын суының казармынан баштап эки нарыңа чейин жууп жүрүштү. Старательде. Кумду. Алтын тагабыз. Канча тапканы информация жок. Экинчиден жанагы чоңдардын оң жагында Чырпыкты селолор бар, нарынан өйдөн. Эки нарыңа чейин да, кичи нарыңа чейин. Ошол жерден Чырпыктыдан ушу соғышчыларында старательдер 87 граммдык самородок таптыр. Самородок 87 грамм сама. Папа у нас очень занятый человек, очень скрупулезный, точный человек, пунктуальный, аккуратист. Я в жизни своей не видела, чтобы папа неправильно что-то написал. Он каждую точку проверял, и каждый расчет все проверял до точности.
Все эти его монографии, все его диссертации, его докторская, его награды, которые он получил как лучший ученый-геолог исламского мира, получил. Это все ведь не зря. Даже папа указан в списке выдающихся ученых-геологов России. Я привозила эту книгу, там папа указан как советский, российский ученый. Мама позволяла папе, конечно, много работать, потому что весь быт, все семейные, все бытовые, все воспитания, это было, конечно же, маминой прерогативой, и папа в основном занимался наукой, производством, но он же руководил, он же был главным геологом Кыргызской ССР. И он в свое время нам рассказывал, он увидел геологов. Я, говорит, не смог, я так заразился их отношением к природе, отношением к камню, отношением к реке, к воде, к воздуху, потому что все это, оказывается, как они сказали, он же ребенок, ему сказали, все это химия, все это имеет свою формулу. И папа говорит, они так увлеченно это говорили, они, невзирая на все трудности бытовые, на отсутствие удобств, они жили месяцами в экспедиции. И после этого папа сказал дедушке, хочет стать геологом. Но я хочу сказать о нашем папе, что с детства у меня самые такие теплые чувства к папе. Ну а также у меня одно из самых ярких воспоминаний – это то, что после 9 класса папа повез меня в Москву. Конечно, это было очень большое событие в моей жизни. Мы ходили по музеям, Третьяковская галерея, исторический музей, Кремль. И, конечно, когда я там была, мне очень хотелось учиться в этом городе. И потом позже моя сестра Гульнара, а потом я, мы учились в аспирантуре Московского государственного университета имени Ломоносова. Я, как дочь, хочу сказать своему дорогому папе, что мы его очень сильно любим и уважаем. И очень хотим, чтобы он был здоров и находился с нами как можно больше. Я помню оперу «Манас», да, на которую нас папа повел. Это было в театре опера-балета. Я была маленькая, он нас по очереди всех водил. И я видела артистов, вот Калым Молдобасанов. Он подошел, это был такой настоящий артист. В моем понимании с детства так и осталось, что это вот человек, тоже профессионал своего дела. И там было очень много людей в своих сферах, это были красивые люди. Мы знаем историю своей страны, благодаря родителям тоже, да, тому, что они вложили, то, что мы кыргызы, о том, какая у нас история и так далее. И еще одно хорошее качество у папы. Он, конечно, очень хороший папа нам, отец, да. Ну, для любого человека свой папа, он дорог, но папа, он нас заботился, любил. Я очень благодарна папе за это, очень ценим мы это. И хотя у нас сейчас свои семьи, мы живем отдельно, мы папу своего не оставляем. Мы все, и братья, и сестры, внуки папы уже взрослые, да, мы все о нем заботимся, приходим, ну, скучаем по нему. К сожалению, мы потеряли маму нашу, да, но папа чтит память нашей мамы. Я думаю, что это тоже ценно. Папа удивил меня тем, что он сам написал книгу о маме, стихи ей посвящает. И как бы мама как будто с нами. Еще у него есть такое качество, он умеет делать комузы. Комуз обычно это люди делают профессионально, да? Но папа у нас может сесть на балконе, просто что-то там стругать. Получается инструмент, и он подарил нам всем по инструменту, который играет. Внуки даже ценят, увозят с собой. И я считаю, что это разностороннее, и он для нас большой пример, мы его очень любим. 1939 года. Поет Муса Баэтов, СМД. Помню. Гордо реют алые стяги. Начинается праздничное шествие. Его открывают закаленные ветераны революции. Старые большевики. Их сменяют сильные, ловкие, смелые, лучшие спортсмены республики. А вы
Мына азыр эле архивдик элесин көргөн Кубат Осмонбетовго жаш курагында сап алдында өлгөнүн туусун көтөрүп, чоң парадты ачууга ишеним кылса, өз кесибинде да мамлекет ушундай жооптуу ишти тапшырган. Каарманыбыздын өмүр жолунун жыйынтыгы ийгиликтүү, өрнөктүү болду. Бирок бул ийгиликтер татаалдык менен келип, атайын тоскоолдуктар, жалаа жабуулар, куугунтуктоо, көрө албастыктар менен коштолду. Кесипкөйлүккө, кажыбас эмгекке, чынчылдык мүнөзгө жана илимий далилдерге ээ болгон Кубат Осмонбетовду мындай тоскоолдуктар да майтар албады. Ар бир иште кесипкөйлүк тажрыйбасын көргөзүп, кошумча илим түрүндө далилдеп, улам жаңы ачылыштардын башында турду. Чыныгы кесипкөй каарманыбыздын кайратына жашыруун сырларын катып жаткан тоолордун катаал бийиктиктери, кескин аба ырайыда багынып бергендей туюлду. Каарманыбызга жаратылыш жашыруун сырын бербей өзөрлөнсө, ал сырын ачуу үчүн өзөрлөндү. Бул таймашта өз ден соолугун, билимин жана тажрыйбасында аяган жок. Мына ушундай күжүрмөн эмгектин машакаты менен жер сырын билген, тоо сырын тапкан Кубат Осмонбетовдун жетекчилиги астында тоо койнундагы кен байлыктардын сурма, сымап, калай, алтын, сейрек кездешүүчү металлдар, кооз курулуш материалдары жана башка 130тан ашык кендер ачылды. Акырында айтарыбыз, өлкөбүздүн экономикасында негизги ролду ээлеген жаратылыш минерал ресурстарынын ачылышынын башатында туруп, жана бүгүнкү күндөгү тоо кен өнөр жайларынын өнүгүшүнө бараандуу салымын кошкон окумуштуу геолог Кубат Осмонбетовдун күжүрмөн эмгегинин жыйынтыгы али да алдыда экендигин эске алышыбыз керек десек жаңылбаспыз.